Секундер өлген акы биле, зибиде болду. Зибидан не кереги бар? Зибиде болгондо сөгүнгөн адам майничи менен сөгүнүп анан бир жерге давап жеткирип алгандай болобу, братан? Кыргыз намысын түшүрбөй, ойнобой кой антип аткара албасаң, братан. Анда аткарып да эле ойнобой эле кой, братан. Кыргыз манас атабыз баш ийгенбиз. Алар атактар даже биздин деген балдарыбыз. Биздин балдар, биздин атабыз деген, биздин манас атабыз, биз тараган. Ойлоп кеткен, билбегеним көп, братан. Эркекте айтып атам, жөн эле андай кылбай жүрдүм, братан. Ал бир талашып анан, уну. Бул туура деп атат. Комментарийни карасаң, туура, да билбегеним көп. Жөн эле биле, сөз талашып эле бир чала бир эмеден чыгып калган эле да, бирдеме мытыс-сытыстан чыгып калган эмедей эле сүйлөп жүрмөдүм, братан. Сөгүнбөй сүйлө. Вот жалааттарды айтайын, братан, жалааттарды айтайын. Сөгүнбөй сүйлө. Сөгүнбөйсүң сен. Уксаң, бирөөгө сүйгөнү көптүргөнчө дейт. Бакача жер кучакта өлгөн жакшы дейт. Намыстуу болгондо кожа атабыз. Кожа атабыз намыстуу болгон дейм, брат. Жалааттык таш ийип байке сөгүнөт, ошончо сөгүнөт. Көтүңдү кыс сен колуңду сындырып туруп, кир жерге кирип салам деп сөгүнөт. Тура эле да. Сөгүнбөй деп кайра красотага ар жакта мөрүп атканың менен өзүң правильный адамсың да, мындай. Кажы сөзүң анык эмес да, братан. Жөн эле мындай эме кылып да, бир сөзгө асылбай да, братан. Сен мага акыл үйрөткөнү келдиңби? Эмес, братан, өзүң билесиң, просто ошону айтып коеюн деп келдим, болгончу мен. Айтып коеюн деп келдим. Кыргызстанда сен батылга жаңы кирдиң. Сен Кыргызстанда бетиң көлөп, капкара май кылып, баштарына ундарды сеп, о канбектерге, о башка аскаттарга айтпайсыңбы мага? Мен эмне тура эмес иш кылдым? Айтчы, мен тура эмес ишимди айтчы. Кимге жалдырадым айтсаң? Ооба, отур, братан.